Медицинский центр Фрунзе приглашает всех желающих получить полноценную медицинскую помощь. У нас высококвалифицированные врачи помогут вам в решении любых недугов. Услуги стоматолога, лечение, удаление, протезирование, ортодонтия и имплантация зубов без боли и с гарантией качества. Услуги гинеколога, ведение беременности на любых сроках, УЗИ малого таза, лечение ИПП и бесплодия, ведение и удаление ВМС, а также кардиология, терапия, педиатрия, процедурный кабинет к вашим услугам. Медицинский центр Фрунзе. Только у нас, вдали от дома, вы почувствуете себя, как у себя на родине. Санкт-Петербургда кармалган 50 иммигрант депортацияланат. 4 майда Санкт-Петербург шаарынын базарларындагы рейд учурунда кармалган 50дөн ашык эмгек мигранты Орусиядан депортацияланышы мүмкүн. Орусиянын бийлиги кармалгандар кайсыл өлкөлөрдүн жарандар экенин билдирген жок. Бирок Азоди радиосу бир нече кишиге таянып, ондон ашык тажикстандык мигрант чет элдиктерди убактылуу кармоочу жайга жеткирилгенин кабарлады. Интерфакс агенттиги Санкт-Петербург шаарынын укук коргоо органдарына шилтеме кылып, кармалгандар миграциялык мыйзамдарды бузганын, алар териштирүү жана протокол түзүү үчүн полиция бөлүмдөрүнө жеткирилгенин жазды. Административдик тергөөдөн кийин мыйзамдарды одоно бузган мигранттар чет элдиктерди убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылып, кийин Орусиядан чыгарылат жана бир нече жылга өлкөгө кирүүгө тыюу салынат деп жазылган агенттиктин билдирүүсүндө. Буга чейин орус бийлиги азыркы бир нече жылдын ичинде өлкөдөн 300 миңге жакын тажик жараны чыгарылып, алардын 3-5 жылга чейин Орусиянын аймагына кирүүсүнө тыюу салынганын билдирген. Булак Назар Ньюс кечи. Өзбекстанда мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дүйшөмбү күнү мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койгонун анын Telegram каналы билдирди. Белгилүү болгондой, бул өлкө башчысынын ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартуу боюнча конституцияларга өзгөртүүлөрдү киргизилгенден берки биринчи президенттик шайлоо болмокчу. Конституциялык мыйзамга ылайык экинчи мөөнөткө шайланган азыркы президент Шавкат Мирзиёев кайрадан президенттикке ат салыша алат. Жаңыланган конституциянын 128 беренесиндеги өлкө президентине берилген ыйгарым укуктардан пайдаланып, мен экинчи маанилүү жарлыкка кол койдум. Ага ылайык биздин өлкөдө президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өткөрүлөт деген ал парламент саясий партиялардын башчылары, сот органдарынан жана аткаруу бийлигинин жетекчилери коомчулук өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда. Шавкат Мирзиёев өлкө башчылыгына 2016 жылдын декабрь айында Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов каза болгондон 3 ай өтүп кезексиз шайлоодо келген. Ислам Каримов 1989 жылдан баштап президенттик кызматты ээлеген. 2021 жылдын октябрь айында Мирзиёев шайлоочулардын 80,12% добушуна ээ болуп, кайрадан президенттик кызматка киришкен. Булак Суперкежи. Путин Молдова менен Грузиядан башка КМШ лидерлерин жеңиш күнү менен куттуктады. Россиянын президенти Владимир Путин Азербайджан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Абхазия, Түштүк Осетиянын президенттерине, ошондой эле Грузия жана Молдова элдерине улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата куттуктоо жолдоду. Бул тууралуу Кремль кабарлады. Путин согуш таласындагы теңдерсиз эрдиктери жана тылдагы жан аябас эмгеги менен фашисттик баскынчыларды талкалап, өз мекенинин эркиндигин коргоого мүмкүндүк бергендердин бардыгына терең урмат-сый жана ыраазычылык билдиребиз деп белгиледи. Бүгүнкү күндө биздин милдеттерибиз, аталарыбыз, чоң аталарыбыз мурас кылып калтырган достук жана бири-бирине жардамдашуу салттарын ыйык сактоо, улуу ата мекендик согуш жөнүндөгү тарыхый чындыкты бурмалоого, ошондой эле фашисттердин, алардын шериктеринин жана азыркы идеологиялык мураскорлорунун актоолоруна жол бербөө деп айтылат билдирүүдө. Путин белгилегендей, улуу жеңиштин руханий мурасы мындан ары да өлкөлөрдүн жана элдердин ортосундагы мамилелердин чыңдалышына жана жемиштүү өнүгүшүнө салым кошо бермекчи. РФ башчысы улуу ата мекендик согуштун бардык ардагерлерине жана тыл эмгекчилерине чын жүрөктөн ыраазычылык сөздөрүн айтып, аларга чың ден соолук, бакубатчылык жана узун өмүр каалады. Булак Спутник кечи.
Казакстанда 10га жакын үй толугу менен өрттөндү. 7 майда Петропавлдын жетинде камыш өрттөнгөн. Шамалдан улам өрт тегеректеги жеке менчик үйлөрдү каптаган. Расмий маалыматка караганда 9 турак жай өрттөнгөн. Алардын 2 гана бош болгон. Калгандарына кишилер жашап жаткан. Бийлик 40 кишини коопсуз жайга убактылуу көчүрдү. Түндүк Казакстан өзгөчө кырдаалдар департаменти өрт түнкү саат 10да өчүрүлгөнүн билдирди. Курмандык жок. Ошол эле маалда жергиликтүү Петропавловск Ньюс басылмасы бир адам ооруканага кайрылганын жазды. Түндүк Казакстан облусунун акими Айдарбек Сапаров Телеграм каналында жабыркагандарга убактылуу турак жай даярдалганын маалымдады. Зыянга учураган үйлөрдүн жашоочулары номер 25 мектептеги эвакуациялоо пунктуна убактылуу которулду. Тамак аш жана жатакана менен камсыз болушту. Өрттөн жабыркагандар менен жолуктум. Атайын комиссия түзүлдү. Элди убактылуу турак жай менен камсыз кылабыз деди Түндүк Казакстан облусунун акими. Өрттүн себеби азырынча белгисиз. Жергиликтүү бийликтин кабарына караганда коопсуздук эрежелери сакталган эмес. От жагылган. Булак Назар Ньюс кеже. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан билдиришти. Бул дата биздин мамлекеттерибиздин тарыхына бир тууган өзбек жана кыргыз элдери жалпы душманга каршы денеси жана жаны менен да баатырларча күрөшкөн согуштагы даңктуу жеңиш катары алтын тамгалары менен жазылган. Адамзатка тынчтык, бейпилдик сыяктуу баа жеткис жакшылыктарды тартуулаган ардагерлерибизге, ата-бабаларыбызга жагымдуу шарттарды түзүп берүү бүгүнкү муундар үчүн боорукердик жана урмат көрсөтүү бир эле учурда милдет дагы парыз дагы деп айтылат куттуктоодо. Өзбекстан президенти ошондой эле Өзбекстан менен Кыргызстандын элдеринин ортосундагы көп жылдык достук жана ынак коңшулук мамилелерге негизделген эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк биргелешкен күч аракеттери менен мындан ары да ырааттуу өнүгө берерине ишенимин билдирди. Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровго чыңден соолук, үй бүлөлүк бакыт, жооптуу мамлекеттик ишмердигинде чоң ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргызстан элине бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалады. Булак Супер кеже.